В нынешних условиях свободное передвижение товаров стало актуальным для обеспечения продовольственной безопасности. Мы вынуждены вновь обратить внимание на вопрос устранения барьеров на внутренней таможенной территории Союза. У нас была достигнута договоренность о создании зеленых коридоров при поставках продукции первой необходимости. Несмотря на это, отдельными государствами, членами Союза, усиливается контроль и вводятся ограничения на поставки продуктов. 2020 жылдын 23 мартындагы номер 182 токтому баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин министри Жумушали Кашкар Остаканович сөз баяндамачы урматтуу орун басары келген бул жерде Кенжекул Исламбек Тазабек Иванович, мен Оразалиев. Оразалиев. Ички иштер министринин орун басары. Сен не башкы материалдасың башты айландыралы. Сизде сөз. Бирок экинчи беренеге силер ошону киргизип атасыңар да. Бирок ошол мыйзамга жакшы. Эми ошону түшүндүрмө бербейсиңер. Ушул мыйзам иштесе, ушундай иш-чаралар жүрөт. Аныктайбыз, далилдейбиз деп. Малчыларды бир аз кызыктырыш керек да. Чтоб алар жүрөгү менен барып туруп ушул налогун төлөгөнгө жайытка. Силер андай кыла албай атпайсыңарбы? Азыр жүрөгүн ала албай, жүрөгүнө кире албай атасыңар ошо малчыларды. Дастан Арсбекович, ошол негизи ошол жайыт боюнча ошо малчылардын жүрөгүнө кириш үчүн декабрь, январь, февраль айында атайын окутууларды жүргүзүп атабыз. Ошонун негизинде ошо малчылардын тилинде, фермерлердин тилинде, жерлерде окутууларда бүт бардыгын түшүндүрүп беребиз. Жаныбек Алканович, эми бул билбейм, бир жомок айткандай кылып атасызбы, бул жерде же мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Сиздер бул жерге бизди кулакка тебип, лапшаны илип кете турган акыбалдан кетиңиздер. Мыйзамга келип атасыздарбы? Ар бир мыйзамды күнү түнү окусаңар да, ошо жаттап келсеңер да түшүндүргүлө. Биз силерден башка нерсе талап кылган жокпуз да. Кийимиңерди чечип алган жокпуз да бул жерден. Чачыңарды алып койгон жокпуз да бул жерден. Түшүндүргүлө, элдин жүрөгүнө киргиле. Элге түшүндүргүлө бүгүн. 65% бүгүнкү күндө биз агрардык мамлекетпиз. То есть тогда вы, получается, не выполняете свои задачи? Не, это